Assalamu alaikum, hormatly mekendештер, hormatly жаштар. Сиздер менен мен Жалал Абад шаарынын тургуну Төлөн Жакшыбаев. Бүгүнкү учурдун талабы люстрация болуп жатат. Мен сиздерге ушул люстрация боюнча азыр кырдаалды көрүп жатасыздар. Элибиз аябай оор абалда, илдет курчап турган убагы. Ошондой эле казынабызда көрүп атасыздар. Бюджет тартыш, ошондой эле мына Жогорку Кеңештин депутаттары мына азыр тарап турган убагы көрүп атасыздар. Бир гана Садыр Жапаров өзү ушул бийлик бутагын колго алып иштеп аткан убагы. Ошондуктан урматтуу жаштар, ушул люстрация талабын ушул Садыр Жапаровду эгерде колдойм десеңиздер, мына койдуңуздар. Жеңинен тарткылабай келиңиздер, бир аз убакыт берели. Азыр элибизге бейпилдик, тынчтык керек. Ден соолук биринчи орунда болуп турат. Ошондуктан мен сиздерге сунушум эмне, ушул бизде жалабаттыктар, жалабаттын жаштарды люстрацияны каалабайт дейсиздерби? Ооба, биз деле каалайбыз. Бирок мүмкүнчүлүк бериңиздер иштегене. Мына буюрса мен ушул люстрация талабына мораторий жарыялашты сиздерге сунуш берейин деп жатам. 2 ай сабыр кылайлы. Ушул ким президент болуп келген болсо буюрса, ушул 10 январда ушул президентке укукту берели, люстрация талабы менен ошондо мыйзамдуу түрдө талап кылайлы. Бүгүн келиңиздер. Ким иштеген болсо ушул жардам кылып бүгүн күчүнү көрсөтүп турсун, тийишпейли. Азыр талашып тартыша турган убак эмес. Азыр алдыда кылычын сууруп кыш келе атат. Абалыбыз өтө оор. Ошондуктан мен сиздерге ушу люстрация талабына мораторий жарыялашты сунуш бергени сиздерге алдыңыздарга чыктым.